Эми эмдөө албаган балдар мектеп жана бала бакчаларга кабыл алынбайт. Өткөн жылы өтө көп балдар кызамык оорусуна чалдыккандыктан кээ бир мектеп жана бала бакчалар жабылган. Саламат сактоо министрлиги Сатапитем көзөмөл кызматы менен биргеликте эми эмделбеген балдар мектеп жана бала бакчаларга кабыл алынбайт деген чечим чыгарышты. Бул боюнча элдин пикири кандай? Чогуу билели. Туура эле. Эмдеш керек, эмдеп албосо кургоочук көбөйүп кетти мына кызым. Албай атыр да азыр жаштар, апалар, энелер апарып алдырбай атыр кургоочукка. Кургоочук алган эң туура. Алыш керек ар бир бала. Мунун эч кандай зыяны жок. Например, азыр диний эмеде жок кылым салгандыктан зыян дегени үчүн гана ошол ислам динине байланыштуу кээ бирки үй бүлөлөр албайт. Бул баардык нерседен аллергия болгон адамдар балдар бар да. Анан аларды учитывать этпей эле эме кылачак да. Мына маселеде көрдүм. Орукчан болуп калсалар жетерлик. Бир чети бар. Прививка албай туруп окуса башкаларды дагы жугузушу мүмкүн да. Бирок прививка алдырбай албаса, киргизбей койсо окубай калышса жаман эле го. Менин өзүмдүн деле кичинекей сиңдилерим, инилерим бар. Алар да азыркы учурда садикке, мектепке барып жаткан учуру. Анан эми алардын дагы ооруп калуусун мен каалабайт элем. Ошондуктан ар бир адам эмдөөдөн өтсө, анда ошол биздин өнүгүшүбүзгө жана коомчулуктагы адамдардын ден соолугуна аябай эле жакшы болмок. Прививка албадым деп окууга киргизбей койсо алып алам деп. Ошондо да суроо. Эпидемия көп. Балдар ооруп атат. Балдардын өлүмдүгүнү токтотушкан жок али. Ошондон эле. Ошон үчүн туура. Ден соолугун жакшы текшертип, кийин да мындай баягыдай коронавируска окшогон оорулар келсе, ошондо жеңил өтүп кетет да. Керек сөзсүз эмдетиш керек. Алар азыр мына кызамык жүрүп атпайбы? Ошолор күчөп кетип, балдар майып болуп калышы мүмкүн. Мен ага каршы чыгам. А сиз бул боюнча кандай ойлойсуз? Мыйзамды колдойсузбу же каршысызбы? Комментарийге жазыңыз.